Урматтуу Алмазбек Акунжанович, бизде Кадамжай районуна караштуу Майдан айыл аймагында эки чоң айыл бар да, бул Кара Кыштак жана Кара Жыгач айылдары. Ошол эки айылдын жанында 100 гектардан ашык кайракы жер бар. Азыркы учурда ошол кайракы жерди сугат жерге айландырсак, келечекте ошол жерде 500дөн ашык жаш үй бүлө жумуш орду менен камсыз болот эле да. Биз эми агрардык өлкө болгондон кийин ошол эки айылга суу чыгарып берсек, бир топ мөмөлүү бак дарактарга айландырып биздин экономикабызга да салым кошот эле да. Бүт долбоор проекттер бар экен, даяр экен. Ошол эле учурда ошол Майдан айыл аймагынан чоң Исбайрам дайрасы агып өтөт. Ошого ушул маселе боюнча суу департаментинде протоколдук тапшырма берип койсок, ушул маселени чечип берсек. Экинчи маселе, бизде Кадамжай районуна караштуу Исхак Болоткан айылында Жеңиш айыл бар. Жеңиш айылында азыркы учурда Бабаназаров көчөсүнү Кадамжай 46 деп ишканасы жаңы асфальт түшөө ишини башташ керек эле. Биз эми транспорт министрлигине кайрылып жатып титулный тизмеге киргиздик эле. Азыркы учурда Аристин программасы менен таза суу иши ишке ашып атты эле да. Ошол биринчи лот, экинчи лот, үчүнчү лот аймактарына Арис асфальт түшөөчү жолго сөзсүз түрдө турбаларды жаткырып кетиш керек экен да. Ушул маселе боюнча дагы тиешелүү мамлекет мекемелерге тапшырма берип койсоңуздар жакшы болот эле. Үчүнчү маселе, урматтуу Алмазбек Акунжанович, бизде Кызылкая шаарында 4 айыл бар. Караван, Акбулак, Совхоз, Жинжиген. Ушул 4 айыл мурда сыпалар суу менен камсыз кылат эле. Азыркы учурда сыпалар жоюлуп, Кадамжай ватхозуна кошулуп, азыркы учурда Караван көлү да кароосуз турат. Элди суу менен камсыз, суга суу менен камсыз кылганга штатта жетишпей жатат да. Ушул 4 айылга Кадамжай ватхоз ишканасына сөзсүз түрдө бир 7-8 штат бөлүп бериш керек болуп атат. Биз эми дыйкандарга шарт түзүп беришибиз керек. Эми мамлекетибиз өнүгүп өсүп жаткандан кийин сөзсүз түрдө штаттарды бөлүп берип, дыйкандарга шарт түзүп беришибиз керек. Ушул 3 маселе боюнча урматтуу Жылдыз Эсенбековна протоколдук тапшырма берип койсоңуз, жоон күтөбүз. Рахмат.